611. Саламатсыздарбы? Эфирде кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телегүзөт программасы. Өткөн аптанын ишемби жана жекшемби күндөрү Бишкек шаарынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери менен биргеликте рейдтик иш-чарага катышып, бир катар мыйзам бузууларга күбө болдук. Бул жаш жигит башкаруусундагы автоунаа Чүй проспектиси менен Ибраимов көчөсүнүн кесилишинде жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Текшере келгенде айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты. Праваң жокпу? Без права айдап жүрсүң. Учурда айдоочу Ибраимов Чүй көчөсүнүн кесилишинде жол эрежесин бузду. Токтотулган учурда айдоочунун транспорт каражатын башкаруу окугу жок, айдоочулук күбөлүгү жок, айдап келе жатат. Учурда иште протокол түзүлүп, айыппул муросуна коюлчу. Сен атың ким? Атакаев Даниэль. Машина кантип айдап чыктың? Кимдики эле? Байкемдики. Кане правасы жок айдап жүрсүң? Ушундай болбойт. Агасынын автоунаасын айдап алган жаран тиешелүү документтери жок болгондуктан ага карата протокол толтурулуп, автоунаасын айып аянтына токтотулду. Милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери 102 номерине түшкөн чакырык боюнча Борбор каланын кичи райондорунун бириндеги үйгө ыкчам келди. 102 кызматына түшкөн маалымат боюнча бул жерде белгисиз жарандар ызы-чуу болуп мушташып, түнкү убакта коңшу жашаган жарандардын тынчтыгын бузуп, коомдук тартипти бузушкан. Чего? Драка здесь была, шум. Сейчас зачем? Вон они. Что? Они братья. Милиция кызматкерлери чакырык түшкөн даректеги жарандар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, окуя боюнча тиешелүү тараптардын түшүндүрмөсүн алды. Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун автотранспорт ишканасы филиалынын ишмердүүлүгүнө каржылык мыйзам бузуулар аныкталды. Бул боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын натыйжасында Ысык Көл областынын Балыкчы шаарында жайгашкан Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун автотранспорт ишканасы филиалынын жооптуу адамдары тарабынан акча каражаттарын мыйзамсыз эсептеп чыгарууга байланышкан коррупциялык көрүнүштөрдүн белгилери жана фактылар аныкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө 2020 жылдан бери аталган филиалдын балансында турган ондогон атайын техникалар жана унаалар иштебей турганы аныкталган. Бирок ага карабастан филиалдын жооптуу адамдары аталган техникалар үчүн тетиктер менен күйүүчү майларды сатып алып турган. Дагы бир факт. Филиалдын мурдагы директору тарабынан 2019-2020 жылдары темир жол рельстерин оңдоо боюнча жеке ишкер менен жасалма келишимдер түзүлүп,
жүргүзүлбөгөн оңдоо иштери үчүн акча каражаттары которулган. Ал каражаттар жеке иштердин банк эсебинен чыгарылып, касса толугу менен филиалдын кызматкерлерине берилип турган. Ушундай мыйзамсыз иш аракеттердин айынан Кыргыз Алтындын автотранспорт ишканасы филиалы тарабынан 12 миллион 242 миң сом каржылык мыйзам бузуулар орун алган. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 245 беренеси менен кылмыш иши козголуп, филиалдын мурдагы директору жана башкы инженери камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан Чүй областынын Жайыл райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук сот аткаруучусу кармалды. 2023 жылдын 15 сентябрь күнү Жайыл райондук соттун кызматтык кеңсесинде 26 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатын пара катары алып жаткан жеринен Жайыл райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн улук сот аткаруучусу кармалды. Сот аткаруучу буга чейин Кара Балта шаарында жайгашкан дүкөн менен Баатирди камакка алып, кайраны оң тарапка чечүү үчүн аталган кыймылсыз мүлктөрдүн ээсинен 500 АКШ долларын талап кылган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ал эми кармалган адам УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ысык Көл областынын Булан Сөгөтү айылында ок атуучу куралдар жана ок дарылар сакталган жай табылды. Жеринде жүргүзүлгөн ыкчам иштердин алкагында аталган жайдан 1 револьвер, тапанча, 2 мергенчилик мылтыгы, 6 ок табылган. Аталган факт улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын уюшкан кылмыштуу топтордун жана террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча жүргүзгөн ыкчам издөө иштеринин негизинде аныкталган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 267 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөөнүн караштуулугуна жараша материалдар Ысык Көл областынын ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Тергөөнүн караштуулугуна жараша материалдар Ысык Көл областынын ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат тарабынан дагы бир финансалык кылмыштын бети ачылды. Кыргыз Автожол мамлекеттик ишканасынын Таластагы филиалынын кызмат адамдары Сусамыр Талас Тарас унаа жолуна бөлүнгөн каражатты ыйгарып алган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүргүзүлө баштады. Ал эми бул фактынын негизинде мамлекеттин бюджетине 1 миллион 900 миң сом зыян келтирилген. Учурда бул факт боюнча тиешелүү адамдардын аныктоо жана аларды мыйзам талабы боюнча жоопко тартуу иш-чаралары жүрүп жатат. Белгилей кетсек, бул мыйзам бузуу фактысы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлери тарабынан Талас областынын аймагындагы инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталган коррупциялык схемаларды жоюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иш аракеттердин негизинде аныкталган.